Mээримдүү жана арайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллахумма солли аля Мухаммад ва жазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама бима ахлуху. Куттуу нурлуу Куран аяттары. Албетте намаз бузукулуктан жана күнөөдөн тыят. Анкабут сүрөсү 45-аят. Куранда Аллах Таала айтат: ыйман келтирип, жакшы амал кылган, өзгөчө намаз окугандар, зекет бергендердин сооптору робилеринин алдында аларга коркунуч да, кайгыруу да болбойт. Бакара 277. Ыймандуу пенделериме айт, намаз окушсун. Биз берген нерседен сатып алуу, достук да болбой кала турган күн келгенге чейин жашыруунда, ачык да садака кылышсын. Ал күндө амалды бир нерсе берип сатуу же сатып алуу болбойт. Ибрахим сүрөсү 31-аят. Аллах Таала Куранда айтат: О эгем, мени жана урпактарымды намазды толук окуучу кыл. О эгем, тилегибизди кабыл кыл. Ибрахим сүрөсү 40-аят. Робби жанни муқимас салата ва мин зуррияти роббана ва тақаббал дуа. Амин я архамар рахимин. Ошондой эле түш оогондон кийин кеч киргенге чейин 5 асыр шам куптан намаз оку. Ошондой эле таңкы намазды оку. Чындыгында таңкы намаз амал жасуучу периштелердин келген убактысы. Бани Исраил 78-аят. Алла Таала ыймандуу, бактылуу адамдардын бир сапатын айтып жатат. Алар фарз намаздарын дайыма окушат. Мукминун сүрөсү 9-аят. О ыймандуулар, жума күнү жума намазга азан айтылса, Алланы эскерүүгө шашылгыла, баардык соода саттык ишиңерди токтоткула. Эгер билген болсоңор, бул силер үчүн эң жакшы. Ошондой эле башка иштерди дагы таштагыла. Жума сүрөсү 9-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадистеринде айтат. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: ислам 5 нерсеге негизделген, Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам анын элчиси деп күбөлүк берүү, намаз окуу, зекет берүү, ажылык кылуу жана оросо тутуу деди. Бухари. Жубайр бин Нуфайл рахматуллаху алейхиден риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: мага мал жыйнап, соодагер болуума өкүм берилген эмес. Кудайыма таспих айтып, мактоо айтып, намаз окуп, кайтарылгыс ажал келгенче сажда кылгандардын катарында, сага өлүм келгенче Роббиңе ибадат кыл деген өкүм берилген, деди. Шарху Суннат. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят. Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бейтааныш кишинин келбетинде келип, ислам жөнүндө сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: ислам деген дил жана тилиң менен, Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Алланын элчиси деп күбөлүк бергениң, намаз окуганың, зекет бергениң, ажылык менен умра кылганың, жунуп болгондо жуунганың, дааратты толук алганың, орозо тутканың, деди. Жабраил алейхиссалам: эгер булардын баарын мен жасасам, мусулман катары саналамбы, деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: албетте, деди. Жабраил алейхиссалам: чындыкты айттың, деди. Курра бин Дамус радиаллаху анхудан риваят. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен акыркы ажылыкта жолугуп, ага: о Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам, сиз бизге эмнелерди осуят кыласыз, дедик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: намаз окугула, зекет бергиле, Алланын үйүнө ажылык кылгыла, Рамазан айында оросо туткула. Ал айда 1000 айдан жакшы бир түн бар. Мусулмандардын жана алар менен чогуу жашаган капырлардын канын төгүү арам, тыюу салынат. Бирок күнөө кылышса, Алланын өкүмүнө жараша жаза берүү керек. Алланын өкүмүн бекем кармагыла, ага толук баш ийгиле, dedi.
Бухари. Жабир бин Абдулла радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейиштин ачкычы намаз, намаздын ачкычы даарат деди. Ахмадтын муснады. Анас радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз көзүмдүн тынчтыгы, бейпилдиги деди. Асаи. Умар радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз диндин түркүгү деди. Али радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы сөздөрү намаз, намаз. Кол астыңардагы кул кызматкерлерге адилетсиздик кылып алардын укугун тебелеп коюудан Алладан корккула деди. Абу Дауд. Абу Умама радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хайбардан 2 кул алып келди. Ошондо Али радиаллаху анху: "О Алланын элчиси, бизге жардамчы бериңиз" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Кимисин кааласаң ошону ал" деди. Али радиаллаху анху: "Өзүңүз тандап бериңиз" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мына муну ал, аны урба. Хайбардан кайтып келе жатканда аны намаз окуганын көрдүм. Намаз окугандарды урууга мага тыюу салынган" деди. Муснат Ахмад Табарони, Мажмау Заваид. Убада бин Самит радиаллаху анхудан риваят, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин укканмын. Алла Таала 5 убакыт намазды парз кылды. Намаз үчүн дааратты жакшылап алып, аны өз убагында рүкүлөрүн так аткарып, такыбачылык менен окуган кишиге Алла Таала кечиримди убада кылган. Ал эми аны аткарбаган кишиге Алланын убадасы жок. Кааласа аны кечирет, кааласа азаптайт деди. Абу Дауд. Ханзала Усайди радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 маал намазга, анын дааратына, убактысына, рүкүсүнө жана саждасына жакшы көңүл буруп, аны Алланын алдында өзүнүн милдети катары санаган адамга тозок оту арам тыюу салынат деди. Ахмадтын муснады. Абу Катада бин Раби радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Алла Таала айтат: Мен сенин үммөтүңө 5 маал намазды парз кылдым. Намазды өз убагында окуган пендени бейишке киргизем деп өзүм убада бердим. Ал эми намазга көңүл бурбаган пендеге менин эч кандай убадам жок. Кааласам кечирем, кааласам азап берем." Абу Дауд. Усман бин Афан радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ким намаздын милдет экенин аңдап билсе, ал бейишке кирет" деди. Абдулла бин Курт радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Кыямат күнү пенденин эң биринчи сурагы намаздан башталат. Эгер намазы жакшы болсо, калган амалдары жакшы болот. Эгер намазы жаман болсо, калган амалдары да жаман болот" деди. Жабир радиаллаху анхудан риваят, бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, бир киши намаз окуйт, бирок таң эрте уурулук кылат деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Анын намазы жакында аны күнөөдөн тыят" деди. Мажмау Заваид. Салман радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мусулман киши дааратын жакшылап алып 5 маал намазын окуса, анын күнөөлөрү жалбырак күйүлгөндөй күйүлөт" деди. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуду. Котормосу: "Күндүздүн 2 тарабында, түндүн 1 бөлүгүндө намазды оку. Чындыгында жакшылыктар жамандыктарды кетирет. Бул түшүнгөндөр үчүн эскертүү." Худ сүрөсү 114-аят. Түшүндүрмөсү: Аалымдардын көз карашында күндүздүн 2 тарабы дегени бири Багымдат, экинчиси Бешим менен Асыр, түндүн 1 бөлүгү дегени Шам менен Куптан. Тафсир Ибн Касир. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 маалкы намаз аралыгы жума намазынан кийинки жумага дейре, орозодон орозого чейинки мезгил аралыгында пенде кетирген күнөөлөрү чоң күнөөлөрдөн башкасы кечирилет деди. Муслим.
Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким 5 маалды парс намаздарга бекем болсо, 5 маалкы парс намаздарга бекем болсо, бейкапарлардын катарына кирбейт деди. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым баарыбызды намазга бекем кылсын, ыйман ыкласыбызды, күч кубат ден соолугубузду ушу жолдо кадамыбызды бекем кылып, Аллахым билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Я архамар рахимин. Роббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабаннар ва адхилнал жанната мал аброр. Я азиз, я гафар, я роббил аламин. Бирахматика архамар рахимин. О жараткан Аллахым, Курандын урматы үчүн жана өзүнө Куран түшүрүлгөн сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урматы үчүн жүрөктөрүбүздү Курандын нуру менен жаркыта көр. Куранды Аллахым баардык ооруларыбызга шыпа кыла көр. Көзүбүз тирүүбүздө да, көзүбүз өткөндөн кийин да Аллахым аны бизге жолдош кыла көр. Бул дүйнөдө да аны ыйык Куранды бизге дос, кабырда арка жөлөк, кыяматта шапаатчы, сират көпүрөсүндө нур, тозок отуна каршы көшөгө, бейишке бараткан Алла кесибизде жолдош жана баардык жакшылык иштерде жол башчы кыла көр. Я архамар рахимин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына, ушул Куран аяттарынын шапаатына кылып, Аллахым билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, эки дүйнө жакшылык насип кылып, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кылып, амал кетебизди оң колубуздан бер. Я архамар рахимин. Күнөөлөрү кечирилген, дубалары кабыл болгон, тоболору кабыл болгон сүйүктүү кулдарың катарында кыл. Амин. Я архамар рахимин. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Амин. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля Ибрахима иннака хамидум маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля Мухаммад кама баракта аля Ибрахима ва аля Ибрахима иннака хамидум маджид. Амин. Джазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям бima хуа ахлуху.